Мадумаров кол койгон протокол Лейликти анклавга айлантырышы мүмкүн беле? Адахан Мадумаров кол койгон протоколдун чыры эмне үчүн ушул күнгө чейин бүтпөй келет? Кыргыз-тажик чек арасын тактоодо аталган протокол кандай тоскоолдук кылып жатат? 2008-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Тажикистанга барып, Эмомали Рахмон менен ар тараптуу жолугушуу өткөрүп, мунун алкагында чек араны тактоо боюнча да макулдашышкан. 2009-жылы Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан делегациясын ошол учурдагы Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров баштап барат. Жыйынтыгында ал 2009-жылы Ош-Баткен-Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Бул протокол Лейликти толук бойдон анклавга айлантышы мүмкүн эле деген пикирин коомчулук байма-бай айтып келет. Бирок муну Мадумаров четке кагып, протоколдун юридикалык күчү жок экендигин белгилеп жүрөт. Ал эми Садыр Жапаров 17-январда Вечерный Бишкек басылмасында курган маегинде 2009-жылы Баткендеги 4 көчөт тилкеси боюнча кол коюлган протоколдо чыккынчылык деп атаган болчу. Чуулгандуу протокол боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Ал арада көзөмөл орган депутаты жоопкерчиликке тартуу боюнча парламенттин уруксатын сурап кайрылган. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, аталган окуяны кылдат иликтеп жатат. Сиздин оюңузча, Адахан Мадумаровдун күнөөсү барбы? Булак жылдыздуу саясат. Кечээки бакылдаган, сын айткан ушул бийликке келсе эле тигилердин терисин тескери сыйрып, Кыргызстандын жолуна көтөрүп балчыктан алып чыгат деп аткандардын баары кызматка олтурду. Сыймак абам генерал болду. Максат абам менен Темирбек абам да Москвөдө кызматка олтурду. Масадыковду чуть ли Путинге теңеп жиберип жаттык эле, ал дагы кызматка келди. Абам акам деги койчу, ал тургай жаштар келсе эле өпкөсүн үзөт, бычаксыз кесет, кебес менен муунтат деп атып Мирлан Самыйкожо, Эрулан Гөкуловго чейин келишти. Дагы мен тааныган да, тааныбаган да эсептебей өтүп кеткендин баары келди. Анан алар кандай иштеп жатышат? Кечээки көпүлдөгөнүндө иш көргөзүштүбү же талкан сугунуп сууда сүзгөн балык болуп атышабы? Кыйратып жатышса эмнеге көчкө кирип баратабыз? Балким кыйратып эле жаткандыр, мен көрбөй кашайып аткандырмын. Көрбөй жатсам көзгө сайып көргөзүп койгула. Бакылдагандарды эмес, балким бакылдабай этпей эле унчукпай иштегендерди, таанымалдарды эмес, тааныбагандарды, таанышыбызды эмес, тажрыйбасы молду шайлап көрбөйлүбү? Эмдигиде. Бир түшкөн анга миң түшкөндөн тажай элексиңерби? Сценарийибизди жаттап деле ал тургай жедеп бүттүк. Назира Айтбекова. УКМК Next TV телеканалына кылмыш иши козголду. Next TV телеканалына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, иш аталган телеканалга жазык кодексинин 330-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний, аймактар аралык кастыкты козотуу менен ачылды. УКМК телеканалдын социалдык тармактагы баракчасына Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабар Казакстандын атайын кызматынын мурдагы башчысына шилтеме берилип жайгаштырылганын билдирди. Кошумчалай кетсек, Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы Кыргызстандын аскерлери өлкө аймагында экенин, алар чет мамлекеттердеги атайын операцияларга катышпай турганын билдирген. Социалдык тармакта тараган кеп калп экени айтылган. Булак Марал ФМ чекиткейи. Британия Украин жергесине Орусия вакуумдук бомбаларды алып келгенин билдирди. Улуу Британиянын орус аскер күчтөрү Украинага термобардык куралдардын системасын алып келгенин билдирип, бул согуштун масштабын кеңейтип, чоң жоготууларга алып келерин эскертти. Бул тууралуу Британиянын коргоо министри Бен Уоллес 3-мартта НАТОдогу өнөктөшү Эстонияга келген учурда билдирди. Алар өз максаттарына жетүү үчүн кандай куралдарды пайдаланып, каерге чейин бараары белгисиз. Бирок биз аябай чоң артиллерияны колдонгонун көрдүк, ошондой эле термобардык артиллериялык системаларды жайгаштырып жатканын көрүп турабыз жана ал канчалык колдонушу мүмкүн деп камтамабыз, деди ал. Британ министри жагдай боюнча башка маалыматтарды келтирген жок. Орусия тарап бул маалыматтарга комментарий бере элек. Украина өкмөтү жана укук коргоо уюмдары Орусиянын термобардык куралдарды ушул учурда пайдаланып жатат деп айыпташууда.
Айрым аскердик эксперттер аталган куралдын бомбаларын ташыган орусиялык техникалар Украинанын аймагында жүргөнү видеолордо көрүнүп жатканын айтууда. Термобардык куралдар ооз эки тилде вакуумдук бомбалар деп аталып жүрөт. Ал атылган учурда айланасындагы кычкылтекти катуу ылдамдык менен соруу алып, кайра жарылган учурда катардагы бомбаларга караганда жогорку температуралык жарылуу пайда кылат. Вакуумдук бомбаларды колдонуу мыйзамсыз болуп саналбаганы менен анын кесепети өтө чоң болгону үчүн көп талаш-тартыштарды жаратып келет. АКШ мындай бомбаларды Вьетнамдагы жана Ауганстандагы согуштук аракеттерде жоочулар жашырынган тоодогу үңкүрлөрдү жок кылуу үчүн колдонгон. Орусия аны 1999-жылы Чеченстандагы согушта жардырган жана Human Rights Watch уюмунун кескин айыптоосуна кабылган. Орусиялык өндүрүштүн чыккан термобардык куралдар буга чейин Сириядагы согушта президент Башар Асаддын режими менен күрөшүүдө да пайдаланылганы айтылган. Булак Азаттык чекит.org. Владимир Зеленский Украинага 16 миңдей ыктыярчы келерин айтты. 3-мартта Владимир Зеленский 16 миңдей ыктыярчы Украинага келе жатканын билдирди. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазышууда. Украинага чет элдик 16 миңдей ыктыярчы келе жатат, алар биздин эркиндигибизди коргойт деген Зеленский кайрылуусунда. Ошондой эле ал өнөктөштөрдөн күн сайын курал-жарак алып жатышканын кошумчалаган. Эске салсак, 24 февраль күнү таңга маал Украина менен Орусиянын ортосундагы кырдаал курчуган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусия Украинага масштабтуу басып кирүүсүн баштаганын билдирген. Орусия менен Украинанын кагылышуусу башталгандан бери Украина 2870 аскерин жоготсо, Орусиянын 498 аскери каза болгону жазылды. Булак супер чекитке ийже. Орусия-Украина сүйлөшүүлөрүнүн экинчи раунду жүрүп жатат. Беларустун Брест облусунда Орусия менен Украина сүйлөшүүлөрүнүн экинчи раунду жүрүп жатат. Бул тууралуу ТАСС билдирди. БЛТВ сүйлөшүүлөрдүн алгачкы кадрларын көрсөттү. Сүйлөшүү алдында делегация курамы бири-бири менен кол алышып көрүштү. Орусия менен Украинанын делегацияларынын биринчи сүйлөшүүсү 28 февралда өткөн. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген. Бир аптадан бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Украин бийлиги 2-мартка карата 2000дей жайкын тургун каза болгонун ырастады. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерде 498 жоокери каза болгонун, 1597 жаракат алганын 2-мартта моюнга алды. Булак ПК чекитке ийже. Калганы качты. Рамзан Кадыров Чеченстандын аскерлери Украинадагы ири базаны алгандыгын билдирди. Чеченстандын атайын күчтөрү Украинадагы ири аскердик базаны басып алып, алардын батальонун талкалап, 2,5 миңден ашуун Украина аскери качып кеткенин Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Telegram каналына жазды. Командир Хусейн Меджидовдун жетекчилиги астында Чеченстандын атайын күчтөрү Бандер улутчулдарына каршы чабуул, улутчулдардын бүтүндөй бир батальону талкалап, 2,5 миңден ашуун Бандер улутчулдары каршылык көрсөтпөй качып кетти. Биздин согушкерлер Украинадагы эң чоң аскердик базаны басып алышты деп айтылат Кадыровдун билдирүүсүндө. Чечен аскерлери басып алган базанын кампаларынан чоң көлөмдөгү курал-жарактар, ок-дарылар, 7 танк, 12 БТР артиллериялык түзүлүштөр табылган. Булак супер чекитке ийже.